жакшы баары бир справедливый бир сот болуш керек деген үмүттө отурам да. Азыр деле бүгүн деле бул жашоодо баары бир справедливость болуш керек. Биздин балдарыбыз түрмөдө отурбаш керек. Азыр ушул өзүнүн атасында мээримин көрбөй калган балам тагдыры сынып калды. Ден соолугу кетти, психикасы жабыркады. Анан акыркы жолу ушул процессти жабык кылып койгон үчүн мен элден, президенттен, калайым калктан жардам сураганга дуушар болдум. Келечекте ушул жакшы программисттердин арасына кошулам апа. Балким за границу барып, классташтарым менен чогуу барып окуганга мүмкүнчүлүгүм болот. Менин артымда да иним турат, карындашым турат. Бутубузга турайлы апа, квартирада жашайбыз. Справедливый судту дагы мындан ушуга чейин көрө элекпиз. Несмотря на то, что незаконный допрос болгон, незаконный задержание болгон. 2025-жылдын жаз айларында 17 жаштагы Батыр Назаров акча табуу үчүн курьер болуп жумушка кирген. Бирок ал биринчи иш күнүнөн тартып ага кылмыш иши козголуп, эркиндигинен ажырап каларын билген эмес. Апасы Нурия Табалдиеванын айтымында өспүрүм интернет аркылуу жумушка орношуп, күнтүү айылына пакет жеткирүү үчүн барган. Ал жерден аны белгисиз адамдар кармап алып кеткен. Андан соң күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн бир нече саат бою сабаганын айтууда. Кийинчерээк ал Сокулук райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Мындай болгондо менин балам подработка издеген. Мен жалгызбой эне болгон үчүн үч балам менен кыйналып атканымды көрүп, анан кичине подработка кылайын кичине деп мага жардам бергиси келип подработка издеген дагы Инстаграмдан курьердин жумушун тапкан. Анан резюмеңерди жөнөткүлө деген. Менин балам резюмесин жөнөткөн. Анан Телеграмдан менин балама байланышка чыккандагы 3 күндүк стажировкага келесиңер, биз компьютерный запчасттардын магазинибиз деген. Менин балам стажировкага баргандагы ошондо ошол компьютерный запчасттар өтө кымбат, ошону Сокулуктан барып алып келесиңер деген. Менин балам барган, барып Сокулукка барыптыр. Сокулукка барганда кара пакет болуп, кара пакетти ошо койгон жерин көргөзүптүр да, анан баягы пакетти алып колуна кармаган деле арт жагынан машина келип атканын көрүптүр менин баламчы. Ошол келип аткан деле бул алгандагы ошо келип машина келип токтогондагы ичинен 4 эркек чыккан. Водитель, анан алдында дагы бир киши, артында 2 бала чыккан. Ошо чоң эле 40 жаштагы 2 киши экен. Анан ошол 30-тарга жетпеген дагы жашыраак 2 бала экен. Чыгып эле ошо менин баламдан коркутуп киришет, эмне кылып жүрөсүң биякта, колуңдагы эмне, анан тиги бул депчи. Анан менин баламды ошол жерден эле былчылдап сабап киришкен. Машинага салышкан. Мурдунан аябай көп кан агыптыр. Кийимдерин жыртып, аябай тепкилешип, мурду мондайынан полностью монда бетинен полностью көгөрүп жүргөн да ошол убактачы. Анан булар 4 ошо свидетель да, 4 свидетель, 2 килтейген эле киши экен, 40 жаштагы. Ошолор бир похищенияга жатат деп ойлойм да менчи. Анткени сразу милициянын колуна карматпай, булар 3 сааттай, 4 сааттай менин баламды бир үйдүн дворуна алып кирип алып, мазакташып, коркутушуп, угрожать этишип, мойнуна алдырышып, видеого тартышып, тепкилешип бөйрөктөрүнө, боорлоруна, денесинен тамтык жок. Анан бутуна тура албай калганда анан милиционерлерди чакырып, анан милиционерлер келип, ошол частный домдон алып кетишиптир менин баламды. Назаровдун кармалгандыгы тууралуу маалыматты анын апасына укук коргоо органдары эртеси күнү билдирген. Былтыр 25-жылдын 21 мартында Норуз күнү болчу, жумушта отургам, түштөн кийин саат 2-лерде мага неизвестный номерден чалышты. Мен майор милиция болом. Бүгүн кечинде сиздин балаңызды кармаганбыз, кече кечинде балаңызды кармаганбыз деп бир бала чалды. Кандай болду, эмне болду? Шок болуп калдым.
өмүрүбүздө андай милиционерлер менен аралашып көрбөгөндүктөн жүрөгүм түштү. Ага баласы Баңгизат менен кармалганын айткан соң иштин чоо жайын билүү үчүн Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына барган. Ал жакта 2 күн жүрүп жаратылуу жооп ала алган эмес. Эртеси күнү суббота күн болду, 22 март. Түштөн кийин дагы деле ошол оперативник чалды. Экспертизанын жыйынтыгы чыкты деп көргөзгүлө десем, аны дагы көргөзгөн жок. Саат 2-лерде РОВДга барып, анан азыр следователь документтерди даярдап атат, силер күтүп тургула деди. Саат 3 болду, 4 болду, 5 болду, 6 болду, 7 болду. Ошол жерде РОВДда жүрө бердим мен дагы, качан келет деп. Бир убакта саат 1 ошо жумуш, мындай государственный органдарда жумуш 6-да жабылат эмеспи. Анан ошого байланыштуу мен уже оперативникке кирип уже айттым да, уже жумуш түгөнүп атат, качан силердики болбой калды, кандай болуп атат, следователиңер отура эле, компьютерде эле отурат же мына мен следователь мен баланча түкүнчөмүн, мен сиздин балаңыздын делосын алып барып атам деп ал бала да айткан жок. Ошо отурат, кимси следователь экенин да билбейм, кайсы следователь десем, бул бала деп бир баланы көргөзүп койду. Анан ал болсо компьютерден көзүн албай эле отурат ошол жерде. Анан бир убакта следователь айтып чыкты, тиги оперативник айтып чыкты, сиздин балаңызды 17 жашта болгон үчүн, жашы жете элек болгон үчүн, оказывается, биздин следователь не имеет права допрос жүргүзгөнгө. Ошон үчүн азыр ГКМБден сотрудниктер келип допрос алат деди. Макул деп күтүп отурдум. Саат 7 болду, саат 8 болду. Анан аягында уже анан мен бардым кайра, уже 7-лерде, уже 1 сааттын аралыгында ошентип айткандан кийин кана жанагы сотруднигиңер келип аткан. Уже убакыт болуп атат, мен болсо шаардын чертинде жашайм, кантип барам, кандай болот? Болсо боло турганын айткыла, бүгүн суббота, тем более болбосо болбой турганын айткыла десем, сотруднигиңер келип атабы десем, чалкалап отуруп алгандагы ошол оперативникчи. Кайсы сотрудник? Жок эч кандай сотрудник деп монтип отуруп алыпчы. Анан что-то булар бир нерсени ойлоп атышатпы же кандай болуп атат, түшүнгөн да жокмун, коем анда. Эртең дагы адвокат жок ал убакта, акча жок ал убакта, адвокаттар жалдаш керек. Башым болсо маң. Анан коем, бүгүн барып мен адвокат издейм, мындай болбойт деп. Анан мен чыктым дагы, чыгып келе бердим. Мен чыгып кеткенден кийин саат кечки 9-дардабы, 10-дордобу мага ошол эле оперативник жазыптыр, балаңызды биз жөнөтүп атабыз үйгө. Эмне себептен жөнөтүп атасыңар, кандай жөнөтүп атасыңар десем, такыр жооп бербей койду. Анан үйгө жөнөтүп атабыз, автобус менен деди. Жок, автобус менен жөнөтпөгүлө, кебетеси болсо, бул болсо аябай ошол сабашканда. Эми азыр ошону айтып берем. Анан балам түндө келди такси менен. Эмне болду, кандай болду, ошол жерден билдик да. Баланын денесиндеги жаракаттардан улам ооруканага кайрылышкан. Ал жактан толук көзөмөлдөн өтө электе аны милиция кызматкери ички иштер бөлүмүнө алып кеткен. Ал жактан 14-түнчү тарбия абагына жеткирилген. Воскресенье болду да. Воскресенье күн болду. Келип калууга дептир. Адвокат дагы деле таппайм ошол убакта. Тияка чалдым, бияка чалдым. Воскресенье күнү элдин баары эс алатыптыр. Эч ким алган жок. Анан баламды баары бир эмнеси болсо дагы жүрү деп түнү менен ал ошо ооруп жакшы уктабай чыкты. Анан баягы өзүм шоковый состояниядамын. Воскресенье күнү мен больницага алып бардым баламды. Больницага алып барып, 4-кор больницага алып бардым. Регистрация кылдык. Болгон чөө жайын айтып бердик, мондай болду деп. Анан биз ошол баламды 4-кор больницадагылар айтты, биз азыр сиздин балаңызды экстренно дополнительный обследование кылыш үчүн бизде оборудованиялар жок, эгерде силер частныйды чакыртсаңар келет деди, за дополнительную плату. Макул деп чакырдык, ошо боор, бөйрөк, ашказандарын тепкилей бериптир да, көрүнгөн жактарына элечи. Анан баштарына тепкилей беришиптир.
Анан ооба баарын чакыргыла дедим. Башындагы тартырабыз, бүт тартырабыз, анткени мындай аябай өтө жаман абалда жүрөт да бетинин баары. Анан биз текшерилип баштадык. Текшерилип баштаганда артыбыздан ошол Сокулук РОВДсынын сотрудниги келип, мен пока тиги врач менен сүйлөшкүчөктү, менин баламды алып чыгып кетип калат да. Врач менен биз экөөбүз пока протокол түзүп алып бүтүп, ошол мен бул жакта башка кабинетте тургучакты, ошол сотрудник алып алып туруп кетип калат дагы. Ошо менен гүмжан болушат да. Мен ошол былтырдан бери ага чейин башымда чоң киста бар экен. Ал неоперабельный болуп калыптыр. Анан ошол мен баламды аябай ошол күндөрү аябай стресске калдым да мен дагы. Анан баягы баламды алып кетип калгандан кийин мен ошол жерден өзүмдү жоготуп турмун дагы. Ошол жерден капельница коюшуп, ошондой болуп, мен ошол күнү кайра баламдын артынан РОВДга бара албай калдым да. Понедельник күнү, эртеси күнү РОВДдан уже Вознесеновский колонияга алып кетиштир. Арадан 2 ай өткөн соң Назаров 18 жашка толуп, тергөө абагына которулган. Андан кийин Чүй облустук соту аны 5 жылга камоо тууралуу чечим чыгарган. Ошол убакыттын арасында биз адвокат таптык, карызга баттык, адвокаттарды жалдадык, адвокаттар иштеп баштады. Анан менин адвокатым Сокулук райондук сотуна обжалование берди. Факт о задержании, факт о допросе без законного представителя, факт о передаче улик дагы бир канчалаган бир пункттар боюнча обжалование берди. Ошол обжалованияны Сокулуктун соту удовлетворять этип берди, кроме факта о задержанияден башкасын. Естественно, прокуратура обжалование берди Чуйский областной сотко. Ошондон баштап бизде грубый нарушениялар аябай көп башталды. Ошол убакыттардан баштап. Сиз ал периодто балаңызды көрүп аттыңызбы? Жок. Март эмеде колонияга бардым. Свидание алдым 2 жолу. Ошол Сокулук райондук соттон 2 жолу разрешение алып бардым. Вознесеновский колонияга передача алып бараттым. Анан уже СИЗОго келгенде уже уруксат беришкен жок. Анткени уже ошол убакта биринчи инстанция боюнча чечим чыгып калды. 5 жылга баламды 5 жыл беришти балама. Ошондон бери процесс бүткүнчө балаңыз менен көрүшкөнгө уруксат берилбейт деп судьялар уруксат берген жок. Сабалган болчу баламды өтпөйсүзбү? Андан кийин ошондон кийин ден соолугун кандай көзөмөлдөп атышты ал жакта? Көзөмөлдөгөн бирөө болдубу? Медициналык кароодан өтүп турдубу? Дары-дармектери кандай болду? Дары-дармектерди мен өзүм алып келип атам. Обследование кылганга возможность жок. Обследование кылмак түгүл, азыр акыркы учурларда даже процесске киргизбей атат. Азыр менин балам 10 айдан бери кандай акыбалда турат, ден соолугу кандай болуп атат. Улам адвокаттан айтырып жиберип атат, апа тишим ооруп атат. Ошол СИЗОнун ичинен акча төлөп стоматологко тишин жасаттык. Бөйрөктөрүм ооруп атат, апа ашказандарым ооруп атат. Башым ооручу болду постоянно деп адвокаттан айтып жиберип атат. Назаров кармалгандан соң жашы жетелик болгонуна карабастан сурак анын ата-энеси же адвокаты жок өткөнү айтылууда. Кармоо учурундагы далилдер да белгисиз себептерден улам жок болуп кеткен. Мени при задержании да чакырышкан жок. После задержания да чакырышкан жок. Допроска дагы чакырышкан жок, эже келгиле деп. Бир жолу чакырды, ошол суббота күнү мен барганда, ооба күтүп тургула деди. Мен 5-6 саат күттүм, ошо допрос болот деген күнү. Ал күнү да болгон жок допрос. Анан мен ушунча бул документтер боюнча бул следователь сотрудник ОПС жок, адвокаты жок, эч кимси жок, допросту өзү мында менин балам менен маңдайлаш тескелеш болуп, башка оперативниктер болуп, баары жагылып келип эле менин баламдан допрос алып коюшкандагы эмне деп допрос алышты, кандай болду, эч кимге белгисиз да.
азыр. Вообще эч ким билбейт эмне деген коркутуштуу, үркүтүштүү ал учурда. Анын жанында мен жокмун, адвокат жок, ОПСД жок, колдо бир жерде колу бар экен, ОПСДнын бир жерде колу жок экен. Анан при задержании телефону бар беле, жок беле, мен жанында болгон жокмун. Телефон кандай жагдайларда жоголуп кетти, мен да аны билбейм. Сотрудник, ошол следователь Чуйский Сокулукский сотко келген, жооп берген. Кандай жагдайда жоготуп алдыңар деп судья сурады. При неизвестных обстоятельствах деп койду следователь. Вещдоктор, кийимдер каяка кетти, эмне болду, дагы деле белгисиз. Ошол вопроско эч ким жооп берген жок, дагы деле. Апасы 1 жылдан бери соттон сотко чуркап келет, бирок отурум ар кандай себептерден улам жылдырылып, иш алдыга жылбай келгенин айтууда. Азыр ошол тергөөчүнү биринчи инстанцияга да келген былтыр. Ушул убакта келген да, ушул марттарда келген да, былтыр. Март, апрель убактарда келген. Ошо менен келген жок. Экинчи инстанцияга уже 5-6 жолу чакырылды. Повестка менен да чакырылды, мындай да чакырылды. 5-6 жолу ошол следовательдердин айынан, свидетельдер келбей койгон свидетельдердин айынан ошо сот жылып эле келип атат. Ошол следователь келген да жок. Байланышка чыккан да жок. Ошол эле учурда сот процесстери жабык түрдө өтүп, ага Назаровдун апасын да киргизбей койгон. Нурия Табалдиева уулун акыркы жолу өткөн жылдын март айында көргөн. Андан бери кайрылбаган жери калган эмес, бирок эч кандай тыянак чыкпаганына байланыштуу бийликке жана коомчулукка кайрылууга аргасыз болгонун айтууда. Былтырлары ушул 25-жылы ошо менен эле өттү менин күндөрүм. Чындап айтканда такылдатпаган эчким деле калган жок. Барбаган жерим деле калган жок. Былтыр акыйкатчыларга жаздым, прокуратурага жаздым. Жооп берген жок эч кимсе. Балаңызды акыркы жолу качан көрдүңүз? Акыркы жолу көз көрүшүп, монтоп отуруп сүйлөшкөн күнүбүз 31 мартта болуптур. Кече ошол карап отуруп, сүрөткө тартып алып турмун баламды. Экөөбүз СИЗОдо жолугушуп турабыз. 11 ай андан бери көрүшкөнгө процесстен эле баягы коридордон алып чыгып кетип атканда эле көрүп калам. Балам деп башынан сыйлай албайм. Ден соолугуң кандай болуп атат деп сурай албайм. Балдарым сагындым. Кичинекей карындашы бар, иниси бар. Эми кичинекей кызым айта албайм. Батырбай экен. Эки сөзүн бериле ошол. Табалдиева кайрылуу жасагандан кийин гана Чүй облустук соту тарабынан байланышып, 27 февраль күнү баласы менен жолугушууга уруксат берилгенин айтышкан. 26 февраль күнү Чүй облустук сотунда кезектеги отурум болуп, бирок процесс 6 мартка жылдырылган. И сегодня уже мы, так как обжаловали приговор районного суда, где его осудили на 5 лет, сегодня мы рассматриваем здесь коллегия Чуйского областного суда по нашей апелляционной жалобе рассматривает дело Назарова уже в составе коллегии, то есть второй инстанции. Сегодня очередной раз процесс не состоялся. Дело уже с ноября месяца здесь в Чуйском областном суде в производстве находится. Сегодня очередной процесс, который не состоялся в связи с тем, что отсутствует ОПСД, то есть органы опеки попечительства детей, по защите детей, семьи и детей. Поэтому, так как он якобы совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, поэтому без ОПСД, без участия ОПСД процессуально будет неправильно, поэтому незаконно, поэтому суд обязан рассматривать в присутствии с участием органа опеки попечительства. Батыр Назаров үч буртугандын уулусу, апасынын айтымында ал мектепти бүтүргөн соң программист болом деген кыялы бар эле. ОРТны берген учурда ошол проходной балдан көбүрөөк бал алып келечекте ошол жакшы программисттердин арасына кошулам апа. Балким за границу барып классташтарым менен чогуу барып окуганга мүмкүнчүлүгүм болот. Менин артымда да иним турат, карындашым турат.
автобуска турайлы апа, квартирада жашайбыз. Канча жылдан бери квартирада жашап келебиз. Бир карындашыбызды багып алсак апа деп. Мен өзгөчө балдар менен иштейм. Анан ушул менин 2 баламды караган ушул эле улуу балам эле болду да. Мектепке алып барып алып келип. Менин оң колумдагы, сол колумдагы ушул балам болчу, улуу балам. Табалдиева өзү өзгөчө балдар борборунда логопед-дефектолог болуп иштейт. 3 баланы жалгыз чоңойтуп келет. Буга чейин социалдык тармактар аркылуу бийликке кайрылуу жасап, абактагы баласынын ишин адилеттүү чечип беришин суранган. 6 мартта саат 2-де Чуйский областнойдо сот болот. Дагы мен үмүтүмдү үзбөйм. Адилеттүү сот болот деп ишенем. Президентибизге, элибизге, баарыбызга ишенем. Кудайыма ишенем. Ошол күндү күтөм. Ошол күн келет, эми баягы чечим чыгат. Кандай чечим чыкпасын, мен баары бир мындан аркы убакта да ата-энелерди чогултуп, башка госоргандарга кайрылып, эгерде ушундай центрлар ачылса, демилгелчилер болсо, ушу биздин подростокторго, биздин келечегибиз, биздин мамлекеттин келечектери азыр түрмөдө отурат. Канча процент билбейм, айта албайм. Билишимче өтө көп экен. Ошондой подростокторго түрмөдө отуруп калгандагы, отура электерге дагы өтө чоң салымыбызды кошуп иштебесек болбой калды. Потому что наркотик деген нерсе, баңгизат деген нерсе биздин балдарыбыздын да тагдырын, мамлекеттин дагы экономикасына өтө, ден соолук жакка дагы өтө зыян келтирип аткан учур азыр. Жакшы, баары бир справедливый бир сот болуш керек деген үмүттө отурам да. Азыр деле, бүгүн деле. Бул жашоодо баары бир справедливость болуш керек. Биздин балдарыбыз түрмөдө отурбаш керек. Кыргыз Республикасынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдиргендей, 2024 жана 2025 жылдары өспүрүмдөр арасында баңгизатын жүгүртүү боюнча 24 факты катталган. Бардык иштер сотко өткөрүлүп берилген.